Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жаратқан Алла Таалаға шексіз мақтаулар болсын, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салават, саламдар болған болсын. Өзіміз момын мұсылмандар күбө болып тұрған пайғамбарымызды сүйікті ай болған Аллах Тааланың фарз қылған ораза айлары барымызға мұбарак болсын, құтты болсын. Сүйген пенделеріне қандай жақсылықтарды ғұрау қылып ата қылған болса, ошол оразадағы жақсылықтар, сыйлықтар сіз менен бізге дағы нәсіп қылсын. Адаттағыдай бізге сұраулар келіп қалыптыр. Алла Тааланың жардамы менен шу сұрауларға жооп берсек. Биринчи суроо дейт, Мақсатбеков Бекзаттан дейт. Қадада тұрған кезде дейт, көзүбүз кайсыл жақты қараш керек дамыла дейт. Қадада отырған малда көзүбүз ошо сажда тийген жерди қараш керек. Сажда тийген жерди қараш керек көзүбүз, иншалла. Андан кейін экинчи суроосу. Грипп жана гайморит болуп адамдын мурундағы суу какырык тамактан өтүп кетсе ораза бузулабы дейт. Эгер ошол гайморит болуп дары тамчылатылып турган болсо, тамактан ары өтүп кете турган болсо, анда ораза бузулуп калат, урматтуу жамаат. Кийин ораза бүткөндөн кийин бир күн тутуп бересиз. Анан кастан деп коет, эми атайлабай өткөзүп тамагыңыздан ары өтүп кеткен болсо, билбей эсиңизден чыгарып, анда оразаңыз бузулбайт. Бирок этият кылгандыгыңызга карабай өтүп кете турган болсо, анда оразаңыз бузулуп калат. Ана ошондой эле какырык, жана ошондой түкүрүк, какырык көп болуп, оозу толо турган болуп, жутуп ийген болсоңуз, анда оразаңыз бузулат. Ана түкүрүк, кичинекей бир аз өтүп кеткен болсо, анда ораза бузулбайт, иншалла. Экинчи суроо Канатбек Осмоновдон экен. Биринчи суроосу ораза айынын айт намаздарга, ораза айындагы ораза бүткөндөгүн айт намаздарга бара албай калса күнөө эмеспи? Биз Санкт-Петербург шаарындабыз. Экинчиси жума намаздарга да бара албай калсак күнөө эмеспи? Бирок иштеген жерибизде 5 убак намазды окуп оразобузду кармап жүрөбүз. Сизди сыйлаган иниңиз Каныбек мырза, Алла разы болсун, туткан оразоңуздарды, 5 убак намаздарды Кудай Таала кабыл кылсын. Ошондой бөтөн жерде, бөтөн элде сабыр кылып иштеп жүрөсүздөр. Кудай Таала ошол ажыр соопторду эселеп көп кылып берет. Себеби дегенде силер мусафырсыңар. Мусафыр адамдарга көп эле нерсе шариаттын өкүмдөрү жүктөлбөйт, урматтуу жамаат. Себеби дегенде силер эми үстүнөн жума намаздарга үстүнөн чыгып калсаңыз окуйсуздар. Колдон келсе окуш керек. Ана сиздерге мажбуруй түрдө зордомой жок, иншалла. Анан айт намаздарга, жума намаздарга ушу ишке байланыштуу бара албай калсаңыздар күнөөкөр болбойсуздар. Себеби дегенде силер мусафир болуп бирөөнүн элине, бирөөнүн журтунда иштеп жүрөсүздөр. Ошон үчүн бул нерселерден кыжалат болбоңуздар, иншалла. Ушу ниетиңиздерге жараша окуганын сообун иншалла каттуу ниет кыласыздар. Окугандай эле соопторду ошо мусафир болгонуңуздарга байланыштуу ошо соопторду алып тура бересиз. Үчүнчү суроо дейт, Шааргүл Кожаярова деген эжекебизден экен. Биринчи суроо, выделение чыгып турат намаз окуп жаткан учурда дейт. Намазга жарай береби? Кайра дараталып намаз окуйбуз. Кандай болот? Выделение сууга өткөндө бул аялдарга байланыштуу нерсе. Эжеке мындай кыласыз, ошо ар бир намазга даратыңыз жарай берет. Мисалы үчүн багымдатты окуйсуз, багымдатты алган даратыңыз пешинге жарайт. Пешинде алган намазыңыз асырга жарайт. Асырдан алган намазыңыз, даратыңыз шамга жарайт. Шамда алган даратыңыз куфтан алган даратыңыз багымдатка жарай берет, иншалла. Макулбу? Ошо выделение келгенине карабай ошо намазыңызды окуй бересиз. Ар бир алган даратыңыз ошол бир убак намазга жарай берет, иншалла. Сисит дагы бар. Сисит деген орус эле ошол сууга өткөнүнө байланыштуу. Муну кичине куруктап койсоңуз, эмне жарай берет, иншалла.
4-cü sura deyt. Abu Bakir Usta deyt. Sura. Okulbay kalgan kaza namazlarda kanday okusak bolot. 2-ci suram deyt. Biröler aytat. Asır namazdan keyin nafil namaz okulbayt. Oşoga asır namazdan keyin Şamga çeyin okulbay kalgan kaza namazlarda okusak bolabu. Allah razı olsun sizden. Köp sabaklarınızı okuyuyoruz deyt. Urmatlı Abu Bakir Usta. Albatta asır namazdan keyin nafil namazlar okulbayt. Biroq qaza namazlar okuyuveradi urmatlı cemaat. Qaza namazlar okuyuveradi. Qaza namazlardı okuyuveresiz inşallah. 5-ci sura Qanışay Jumaliyeva degen qarindaşımızdan eken. Ustaz meni singdim üyde başım dep qattu kede deyt da kede uranızı qayıqda eken. Kede bayaqı mö dep balığı uyga oqşap möröv yetmiş da. Bu emi cindin belgileri. Qarindaşım bu cin. Gede oşol mında bir qaraş kerekti oşol qarindaşыңыздын же иниңиздин bir tuğanlarımыздın gözün qaraganda, mana şu gözdü qaraganda göz özü aytıp koyat da. Gözlerin aytıp turbay degende ele göz oşol uydun gözüne oqşup qalat, gede ittin gözüne oqşup qalat, gede bir hayvanatların gözlerine oqşup qalat. Anan dem salıp başlaganda oşo göz tunuydu. Şu cin okugan damlalar, güçlü damlalar okuganda şol bulaktın algılay kalangan bulak tunuganda ile birazdan borup oşol bulaktın susu tunuganda ile göz dağı tunup özünü tunuk Kuday Taala bergen göz özü kalganda anda biz sakaydın dep gana oşoga aytabız da. Bu cin girgen, bu eski cinler je oşol göz açıkları girgizip koygan, je şu bir жерден basıp jaman жерди külgö siygen, je söykö siygen, oşol жерге oynogon şondan ileştirip girgizip algan, öçöştürüp algan şondan girip kalat. Oşol da cindin belgileri, ol cindin belgileri. 6-cı surada adamın qalası deyt, 6-cı adamın surası qalası deyt. Fatima Şerimatov. Assalamu aleykum ustaz, ömürüңүздөн береке табыңыз. Рахмат карындашым. Бирибизден мына bir дуа кылганда аябашыбыз керек да. Албетте силер сапарда жүрсөңүздөр, ошо сапарда жүрүп мусафирдин дуасы сөзсүз кабыл. Бирибизге кээде ушундай bir акыр замандын белгилери тааныган адамга салам берет дейт да. Азыр şu дуаны да дуа кылып койчу десе, дуа кылгандан да эригип калдык да. Şunçalık bir jadны şunçalık saraң адамга айланып калдык. Акыр кыяматтын белгилери şu. Дуа кылганда аябашыбыз керек. Бирибизде мындай бирибизге дуа кылсак, ал карындашыбыз болуп, момун мусулман бир тууганыбыз. Ал эркек болобу, аял болобу, ошо салам айтканда саламына жооп берип, чын жүрөктөн дуа кылсак, иншалла, ошо дуалар албетте алик албай койгондо байланып карабастан алик албайт деп капа болобуз да. Бирок ордубузга, биздин ордубузга периштелер алик алат дагы Кудай Таала. Ошол чын ниетибиздин жакшы болгонуна байланыштуу. Albatta biröge dua kılsak, oşol duabızdı albatta sağa olsun dep perişler amin dep turadi. 7-ci surada Sagınbek Jumaliyeviç deydi. Assalamu aleykum ustaz. Qaysı meçitke kelip dem saldırsak bolot sizge deydi. Albatta Bişkekdeki adresimiz hazır çeçililek, biroq Dordoy bazarının beri jagında Kozovot degen var. Kozovotun aylanasından biz oşol Ramazan aydan keyin barıp dem salabız. Temurlan degen da bir jigitlerimiz var. Temga dep koyuz. Oşol jigitler olan Baraka degen kara bizdin şakirtlerimiz var. Oşolar bolup oşol Kozovotun aylanasında dem salabız. Özün ofis kılıp alatadınız. Oşol ofis bitip kalsa oşol jerge gelesizler. Jallıbat'ta Gorbanitsa var. Jallıbat. Azı Jallıbat şaharındamın. Jallıbat'ta Gorbanitsa. Biliz Gorbanitsaga oşol Girves'ten Donor kanalı uçu jaydın janında bir Rahimukul Acı degen meçit var. Oşol meçit'i dem salıp jatabız. 8-ci sura. Ayaz Rahimbek degen jigit eken. Assalamu aleykum ustaz. Men birinci ayalıma da talak bergem deydi. Hayra jaşadım deydi. Negizi bu iştin sebebi jaşırıp ekinci ayal alıp algam. Birinci ayalıma da 3 talak bergem. Ökösüne de anan Moskvaga barıp ekincisi menen jaşap aldım. Bir molda söröy adamdan surasam 1 ay ötpöse talak düşpöyt. Degen oşogo ekinci ayalım menen jaşap jatam. Emi şariatta bul
иштерге кандай жооп бересиз, жооп күтөм дейт. Урматтуу Аяз мырза, өтө сиздики татаалдашып кеткен. Негизи бул талак маселеси биз эми илимибиз биз эми мындай да урматтуу жамаат. Биз талак маселеси оор маселе, назик маселе. Талактын тамашасы да чыны да чыңга айланып калат да. Эч качан башка нерсе менен тамашалашсак дагы бул талак маселе менен үй бүлө семьясында талак маселе менен ойношпош керек. Оор маселе. Муну муфтияттагы ошол фатва бөлүм башчылары чечет. Атайын ошо карай талак түштү, түшпөдү муну талдап карап ошол аял эркек эрди катын келип мындай бир лоп туруп алып, ошо молдокен туруп алып анан суроо жооп болуп түштүбү, түшпөдү аны такташ керек. Балким түшкөн эместир, же түшкөндүр. Түшүп калса арам болуп жашап жүргөндүрсүздөр. Түшпөсө кадимгидей жашап жүргөндүр, түшпөгөн эместир. Муну такташ керек. Тактамайынча болбойт. Анан казыятты казылар чечет муну. Казылар да тактайт. Ошолорго тактап алышыңыз керек. Анан бул талак менен эч качан ойношпош керек. Тамашалап да неметпеш керек. Бул албетте талактын тууралыгы турмуштун жашоогунда бир шириндигине, андан кийин иштин да жүрүшүнө бул залыкасын тийгизет. Ошон үчүн эми Кудай Таала ошол аял затын алганда, аял кылып алганда ошол мисалы үчүн падышаларга мамлекеттик сырды айтылат дагы, ошол мамлекеттик сырды элге чыгарбайт, урматтуу жамаат. Чыгарбайт да, ошол мамлекеттик сырды чыгарбай ошо падыша өзүнүн падышалык бекемдигин кармайт. Позитивди бекем кармайт. Ошондой эле үй бүлө дагы ал усра деп коет, үй бүлө бир бутак бир мамлекет болуп айланат да үй бүлө. Ошол аял эркектин ортосунда мамилени анан айтпайт. Ошо сыр кылып аялга бербейт. Ошо сырды мына 3 жип менен молдоке нике кылып байлагандан кийин, бекемдеп байлагандан кийин албетте түбөлүккө байлайт. Байлап туруп, андан кийин экөөнү өмүр бою Алла Тааланын аты менен пайгамбардын атына ошо күбөлөрдүн астында анан дуа берилет. Дуа бергенден кийин экөө ошо сырды тилине бекем катып алыш керек. Анан жигит сөрөйчү, үйө сөрөй. Ошо менен жашап кетет. Анан турмушта казан калдырайт, а болот, бу болот, аял киши ыйлайт, назик болот. Ошондо ошо талак маселени эч качан иштетпеш керек, урматтуу жигит. Эч качан иштеш керек. Анан сабыр кылыш керек. Аялдын жини келгенде эркек пас болуп калыш керек. Эркектин жини келгенде аял пас болуп калыш керек. Анан мен кыймын деп эркектикине сала бере турган болсо дагы, кээде аялдыкы туура болуп калат. Ошон үчүн эми үй бүлөдө ошол мамлекеттик сырды бекем кармагандай эле үй бүлө бузулбашына себепчи болот. Бирден бир себепчи боло турган айбели ата сөрөй, ошо жигит сөрөй, анан күйөө сөрөй. Ошолор бекем ошо сырды оозуна бекем кармап, андан кийин сабырдуулук менен гана турмушту алып кете алат. Албетте андай кылбаса, турмушта ар нерсе шайтан васваса болуп, турмуш бузулууга себепчи болуп калат. Аллаху алам бисаваб. Ошон үчүн муну казыяттагы казыларга, андан кийин ошол муфтияттагы фатва бөлүмүнүн башчыларына айтып деп тактатып аласыз. Аллаху алам бисаваб.